Саламатсыңарбы балдар? 同学们好。大家好。Биз силер менен Бишкек гуманитардык университетинин алдындагы Конфуций институтунун Кытай тил мугалимдери Маметова Азиза лаушы жана дагы 我是来自比什凯克人文大学孔子学院的张彩燕老师。 анан дагы биздин кичинекей конокторубуз 66 мектеп гимназиясынын 5 А классынын окуучулары Утегенов Амир жана Руслан кызы Айдана. Балдар, сиздер менен Кытай тилин окуу курсун улантабыз. Анда балдар, бүгүнкү сабакты баштайлы. Бүгүн 6-сабак. Бүгүн биз өткөн теманы кайталап, жана дагы ошол эле теманын ичинде кезиккен сөздөрдүн иероглифтерин жазабыз. Анда келгиле, баштайлы. Балдар, сабакка даярсыңарбы? Ооба. Эң жакшы. Анда барыбыз экранга көңүл буруп, жаңылаушы менен кайталоо жүргүзөбүз. 这 Бул,那 тигил,那 是 болуу, болуп саналат. 是 是 爸爸 Ата, 爸爸 爸爸 妈妈 апа, 妈妈 妈妈 哥哥 байке, ага, 哥哥 哥哥 姐姐 эже, 姐姐 姐姐 弟弟 ини, 弟弟 弟弟 妹妹 сиңди, карындаш. 妹妹 妹妹 Азаматсыңар балдар. Биз силер менен ушинтип өткөн сабактын жаңы сөздөрүн кайталап алдык. Ал эми азыр болсо, ошол сабактын сөздөрүндө кезиккен үндүү үнсүз табыштарды жаңылаушы менен дагы бир жолу экранга көңүл буруп кайталайбыз. 知 知 知 知 呃 呃 这 这 这 这 这 这 这 这 呢 呢 呢 呢 啊 啊 啊 啊 那 那 那 那 那 那 那 那
Азаматсыңар балдар. Рахмат жаңылаушы. Эстегемиз. Ал эми азыр болсо биз силер менен сүйлөмдөргө кезек берсек. Анда ошол жаңы сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзгөн элек, ошолорду болсо жаңылаушы менен чогуу окуп алалы. Келгиле анда. 这是我妈妈。 Бул менин апам. 这是我妈妈。 这是我妈妈。 那是我爸爸。 Тигил менин атам. 那是我爸爸。 那是我爸爸。 这是我哥哥。 Бул менин агам. 这是我哥哥。 这是我哥哥。 那是我姐姐。 Тигил менин эжем. 那是我姐姐。 那是我姐姐。 这是我弟弟。 Бул менин иним. 这是我弟弟。 这是我弟弟。 那是我妹妹。 Тигил менин сиңдим. Же болбосо тигил менин карындашым. 那是我妹妹。 那是我妹妹。 这是你爸爸吗？ Бул сенин атаңбы? 这是你爸爸吗？ 这是你爸爸吗？ 这是你哥哥吗？ Тигил сенин байкеңби? 这是你哥哥吗？ 这是你哥哥吗？ 你爸爸妈妈好吗？ Сенин ата-энең жакшыбы? 你爸爸妈妈好吗？ 你爸爸妈妈好吗？ 你妹妹叫什么名字？ Сенин карындашыңдын аты ким? Же болбосо сенин сиңдиңдин аты ким? 你妹妹叫什么名字？ 你妹妹叫什么名字？ 你弟弟叫什么名字？ Сенин иниңдин аты ким? 你弟弟叫什么名字？ 你弟弟叫什么名字？ Азаматсыңар балдар. Силер дагы сүйлөмдөрдү кайталап алдыңарбы? Балдар, дагы бир жолу эскертип кетейин. Ш деген сөздү кантип колдонорду унутпадыңарбы? Ш деген сөз бул менин апам деп айткыңар келсе, бул менин апам болуп саналат деп которуп айтарсыңар Кытай тилинде. Мисалы үчүн, Ж, Ш, Во, Мама. Бул жөнүндө унутпагыла балдар. Жана дагы ма деген суроо белгини билдирген сөз жөнүндө дагы азыр эле кайталап алдык. Балдар, кийинки кезекти диалогго берели. Анда азыр баарыбыз экранды карап, жаңылаушы менен диалогду чогуу кайталайбыз. Анан өзүбүз диалог түзгөнгө аракет кылып көрөбүз. Жарайбы? Жаңылаушы, анда баштасаңыз. 你好， 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 你好吗？ 你好吗？ 我很好。 我很好。 你好吗？ 你好吗？ 我很好。 我很好。 你叫什么名字？ 你叫什么名字？ 我叫艾蛋娜。 我叫艾达娜。 你叫什么名字？ 你叫什么名字？ 我叫阿面。 我叫阿米尔。 那是你哥哥吗？ 那是你哥哥吗？ 是。 是。 那是我哥哥。 那是我哥哥。 你哥哥叫什么名字？ 你哥哥叫什么名字？ 我哥哥叫阿曼。 我哥哥叫阿曼。 这是你姐姐吗？ 这是你姐姐吗？ 是。 是。 这是我姐姐。 这是我姐姐。
你姐姐叫什么名字？你姐姐叫什么名字？我姐姐叫Айгүлем。我姐姐叫Айгүлем。 Ең жақсы, азаматсыңар балдар. Анда Айдана, Амир, сілер өзіңөр диалог түзө аласыңар ба? Қана аракет кылып көргүлөчү. Коркпогула. Адашып калсаңар, биз силерге жардам беребиз. Келгиле анда баштайбыз. 你好，你好，你好吗？我很好，你好吗？我很好。你叫什么名字？我叫阿米尔。你叫什么名字？我叫艾达娜。那是你哥哥吗？那是哥哥。这是你姐姐吗？是，这是姐姐。你哥哥叫什么名字？我哥哥叫 Виктор。你姐姐叫什么名字？我姐姐叫 Айбеке。 Азаматсыңар балдар. Қана биз деген ушинтип Айдана менен Амирдин Кытай тили сабагына даярданып келгенин көрдүк. Азаматсыңар эң жакшы. Анда эмесе балдар, азыр Кытай тилинин иероглифтерине көңүл бурабыз. Баарыбыз экранга карап, биздин өткөнкү сабагыбызда кездешкен иероглифтердин кандай жазылышын көрүп алабыз. Балдар, мен өткөнкү сабакта эскертип кеткендей, иероглиф оңдон солду карай жазылат. Астынан үстүнө карай жазылат. 这个 Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде ш деген иероглиф биринчи үстүңкү бөлүгү жазылды, андан кийин астыңкы бөлүгү жазылды. 是 Балдар, иероглифтин сызыкчалары үстүнөн астыны карай, солдон оңго карай жазылат. ба ма Кана жазып алдыңарбы балдар? Айдана, Амир, аябай кооз жазып турсуңар. Азаматсыңар балдар. Ушинтип биздин сабактын Кытай тилине арналган бөлүгү аягына келип жетти. Ал эми экинчи бөлүктө биз Кытай маданияты жөнүндө бир аз айтып кетмекчибиз. Бүгүнкү биздин сабакта биз Кытайдын эң делинген дүйнө жүзү боюнча белгилүү болгон кереметтерин айтып өтөбүз. Келгиле анда баарыбыз экранды карап, билип алалы. Биринчи сүрөттө балдар, бул улуу Кытай дубалы. Дүйнө жүзү боюнча, узундугу боюнча биринчи орунда турган Чаңчың деп аталган улуу Кытай дубалы. Пекинде жайгашкан. Ал эми кийинки сүрөт, бул дүйнө жүзү боюнча эң бийикте турган хан сарай. Бутала Гуң деп аталган хан сарай. Үчүнчү сүрөттө болсо, дүйнө жүзү боюнча эң биринчи жазылган согуш ыкмасы жөнүндө китеп. Бул китепти Сунцзы деген киши жазган. Сунцзы Бинфа, Сунцзынын согуш ыкмалары деп аталат. Бул сүрөттө көрүп турган көл, балдар, бул дүйнө жүзү боюнча эң бийиктикте турган туздуу көл. Наму Цуа деп аталат. Мына ушундай балдар. Биз ушинтип бүгүнкү 6-чы сабагыбыздын аягына келип жеттик. Бүгүнкү кайталоо силерге кызыктуу болдубу балдар? Ооба. Эң жакшы. Анда эмесе балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла. 同学们再见。再见。